Эми могу төрт сиз менен эми азыр президент мырза төрт аженданы бир топ абдан ийне жибине чейин көп жерин сурай алганга жетиштим да. Мындай сиз өзүңүз ошол тарыхты жасап аткан киши катары айтып бердиңиз. Абдан кызык болду мага. Абдан кызыгуу менен ошо мотивациясын, себептерин угупчу. Анан тышкы саясатыңыздагы бир топ салыштырмалуу ийгиликтүү жүргөндөй да. Баягы көп векторлуу тышкы саясат деген сиздин колдонгон терминиңиз бар эмес беле? Карап көрсөк, ошол учурда сиз бир нече жолу керек болсо батышка бардыңыз, Түркияга бардыңыз, Кытайга визиттериңизди көрдүк, Америкага чейин визиттериңизди көрдүк. Орусия менен дагы, кошуна мамлекеттер менен дагы мындай абдан мындай балансты сактаган тышкы саясат жүргөнүн биз күбө болдук да ошол учурда. Анан кийин азыр ошолор жөнүндө да айтып берсеңиз, мисалы ошол эле учурда эсимде 95-жылы Альберт Гор келип кетти беле? Келип Америка университетине кирип, анан ошондо ал негизи могу фразаны айткан болчу. Кыргыз Республикасы бул демократиянын аралы деп айткан эмес, ал демократиянын дамбасы деп айткан. Баягы суу сактагычта коргоп турат го. Анан бул сөздү айткандан кийин батыштын журналисттери буну Борбор Азиянын аралы деп арал демократиянын аралы деп ат коюп, анан ошол сөз популярдуу болуп кетти да. Бул деген нерсе ошол учурда бизге Америка университетин дагы кура алдыңыз. Ошол эле учурда мурдагы Америка менен конкурент болуп жүргөн СССРдин мураскери Орусиянын дагы университети курулду бизге. Түрк баягы лицейлери, университеттери да кирди. Мындай эриш аркагы эле бири-бири менен эле басым кылбай, мындай прагматикалык саясат келди да. Керек болсо 2001-жылы Америка базасы да кирди. Бизде андан 35 километр нары кант базасы бар эле. Андан сырткары Орустун бизде бүгүнгө чейин 4 аскердик базасы турат. Ушунун баары сизге кантип колуңуздан келип атты? Бул ушул прагматизмди эмне үчүн ушундай прагматикалык саясатка барышыбыз керек эле? Эми чындыгын айтышым керек. Мына жогоруда айттык, жанагы биринчи биз эркин рынок экономикасына бараткандагы жолдор, механизмдер боюнча ага биз даяр болсок, чындыгын айтканда мына эгемендүүлүк бизге асмандан эле түшкөндөй болуп калды да. 91-жылы ушинтип СССР урап, ага чейин бир ай, 2 ай мурун эч ким эмес, Советтер Союзу урап, республикалардын баары көз карандысы алсак десе эч ким ишенбеген эмес. Ошентип мына СССР урап эгемендүү мамлекет болуп калдык. Анан тышкы иштер маселеси дагы биринчи пайда болду да. Ошондуктан бул тышкы иштер искусствосуна ошол күндөп ошо окууга туура келди да, окууга туура келди, ошону өздөштүрүүгө туура келди башынан эле. Эми биринчи опыт, мен өзгөчө ыраазычылыгымды билдирем. 90-жылы президент болуп шайлангандан кийин жаңы эле Михаил Сергеевич мени чакырып, негедир башка президенттерден бөлүп чыгып, анан айтты, ушундай бир миссия бар. Американын президенти Бушка менин посланием менен барып келишиң керек деди. Анан башка президенттер аябай Михаил Сергеевичке нааразы болушту. Эмне үчүн Акаев барыш керек? Акаевден тажрыйбалуу, Акаевден авторитеттүү, момундай президенттер, бакыйган президенттер турса, бакыйган республиканы башкарган, анан кичинекей республиканын жаңы президенти барыш керек деп. Бирок Михаил Сергеевич мага тапшырды. Менимче, мен үчүн ошол биринчи жакшы тажрыйба болуп калды. Мен даярданып, жакшылап, анан бардым. Президент Буш өзү овальный кабинетте кабыл алып, кадимки мамлекет башчысындай эле, ал кезде бир Советтер Союзунун республикабызда, бирок
кадимки көз карандысыз мамлекет башчысы катары кабыл алды да, мага ушул окуя өзгөчө чоң таасир берди. Себеби мен ошондо биринчи сездим, Кыргызстан ошол кезде өзүң билесиң, 90-жыл ал кезде эч СССР урайт деген ой жок эч кимде. Анан ошентип ошондо биринчи ой кетти, ошо тышкы маселелерди дагы биз ошо изилдей башташ керек экен, мамиле түзө башташыбыз керек экен деген биринчи ошентип биринчи тажрыйба алдым. Анан ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Бириккен Улуттар Уюмунан дагы сүйлөп келдим. Бул биринчи. Экинчи, менимче, мына өйдө да айттык, ошо Жапан мамлекети менен бир өзгөчө мамиле түзүлүп бизде, себеби мен СССР Жогорку Кеңешинин депутаты катары съезде сүйлөп, Жапан мамлекети менен тынчтык келишим түзүп, ошо Жапан мамлекети жардам берер эле деген сөздөрүм абдан жагып, анан кийин Жапан мамлекетинин СССРдагы дипломаты, посолу, өкүлү Сумия Адамура менен таанышып калып, ошо киши менен көп байланышып, ошо кишиден мен көп сабак алып калдым. Сумия Адамура ошо мен тышкы иштер боюнча окутуучум десем жаңылбайм. А киши менен Москвага келген сайын жолугушуп, а киши өзүнүн кеңештерин берип, мамиле куруш керек, ушундай биринчи ошол кишиден уктум, мына эл аралык финанс уюмдарыны кандай жардам алыш керек, Дүйнөлүк банктан кандай жардам алыш керек, эл аралык валюттук фонддон кандай, Азия банкы бар. Ушинтип силер республиканы көтөргүңөр келсе, Москваны карап отурбай өзүңөр аракет жасап, ушундай жардам алып келип өсүп өнүгүшүңөр керек деген мага көп кеңештерин берип, анан ошо биринчи дипломатиялык сабактарын алдым да ошо кишиден. Абдан өзү акылман адам эле. Азырда тирүү, 80-90-дарга барып калды, бирок тирүү а киши. Анан 91-жылы ошентип СССР урап көз карандысыз мамлекет болуп калды. Ошондон баштап мен ойлой баштадым, кандай мамиле түзүшүбүз керек. Мына мисалы Россия менен мамилебиз кандай болуш керек, кошуна мамлекеттер менен, батыш мамлекеттери менен. Ошол кезде батыш мамлекеттеринин мамилеси да жакшы. Мына 31 декабрь күнү 91-жылы биз Минскиде юридически көз карандысыздыкка кол коюп келдик. СССРды жоюп 31 декабрь 91 жыл. Ошо күнү кечинде Минскиден учуп келсем, Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Бишкек учуп келип отурат. Ошо бизди куттуктап, мына эме силер көз карандысыз мамлекет болдуңар, эми деп ошо президент Буш мени атайын жиберди, ушинтип колдош керек деп. Эми ушундай Кыргызстан демократиялык жолго чыгып атасыңар, биз колдойбуз деп ошентип катчысы ошол мына эртең биринчи көз карандысыздык турмуш куруу күнү болуп атса, Американын мамлекеттик катчысы келип отурат. Ошондуктан биз тышкы иштер саясатын баштадык. Анан менин алдымда маселе турду. Ошондуктан мен баягы тарыхка кызыккан адам катары биринчи ойлодум, биринчи принцип эми мына жакшы сөз бар, ушундай эне ата менен кошунаны Кудай берет, калганын өзүңөр тандашыңар керек деп. Ошон үчүн мен ойлодум, эң биринчи кошуна мамлекеттер менен жакшы мамиле түзүшүбүз керек. Кошуна мамлекеттердин жетекчилери менен жакшы мамиле түзүш керек. Мен өзүм үчүн принцип иштеп чыгып атам да. Ошон үчүн мына Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Туркменистан, Кытай мамлекети менен жакшы. Россиядан кол үзбөшүбүз керек. Бул тарых. Россия бизге тарых аркылуу берилген. Ошондуктан Россия менен, анан жаңы мамлекеттер менен жакшы мамиле түзүп, жардамын алып пайда көрүшүбүз керек деп мен ошентип бара-бара
Анан жана жибек жолу доктринасы жөнүндө айтып кеттик. Ошол жибек жолу доктринасы катары мен формулировать еттим биздин тышкы саясаттын стратегиясын. Ошонун негизине мен эми математик катары ошондо биринчи. Мына кээ бир президенттер или деген принцип коюшту. Мына или эми Москвадан кол үзүп, Прибалтика, алар табигый ошондой жол. Запад, только Запад. Или принцип менен. Алардын чегарасы бар да, кене? Да, алар сразу эле батышка багыттап кетишти, Москвадан кол үзүп. Бирок биз үчүн ал мүмкүн эмес эле, ошон үчүн мен ошол өзүмдүн алдыма принцип койдум, кийин ошол доктринада негизги принцип и. Мына Россия бул дагы тиги дагы керек. Анан жаңы достор менен, жаңы партнерлор менен жакшы мамиле түзүп, бири-бирин карамаш. Эч качан кичинекей мамлекет эч качан чоң мамлекеттерди карама каршы койбош керек. Бул эч качан жакшылык алып келбейт. Мына өзүңөр билесиңер, кошуна мамлекеттер кээде же батыштын кучагына чуркап, анан тескерисинче алардан жакшылык көрбөгөндө кайта Россияны көздөй чуркап, ошондой болбодубу, ошондой ситуациялар. Биз ушул каталыктан башынан кеттик. Ошол доктринада менин принципим и. Ошондуктан биз мына Россия менен кол үзгөн жокпуз. Россия менен мамилебиз эң бийик деңгээлде болду. Борис Николаевич Ельцин менен биздин мамиле абдан жакшы болчу. Телефон менен сүйлөшүп турдук. Эң биринчи өзүнүн расмий сапарын биздин Кыргызстандан баштады. 91-жылы президент болуп шайлангандан кийин 10 күндөн кийин бизге келди. Анан кошуна президенттердин баары кийин таарынычын айтып, Борис Николаевич, Россиянын президенти биринчи Киевден баштачу эле, жок дегенде Ташкент, Алматыдан баштачу эле, сиз болсо периферийный Бишкектен баштадыңыз деп таарынычын айтканда, Борис Николаевич айтты: "Эй, президенттер, 90-жылы мен парламентте кыйын акыбалда курулуш комитетине башкарууга өтпөй турганда мени ким колдоду эле? Бир Акаев колдогон, ушу Орто Азиянын депутаттарынын добушун чогултуп. А силер өзүңөрдүн делегацияңарга дагы колдоо айткан эмессиңер" деп ошондой оюн айткан эле да. Анан кийин президенттиктен кеткенден кийин да ошо Кыргызстанга 2001, 2002, 2003 жылдар келип эс алып кетип турду. Россия менен кол үзгөн жокпуз. Жана өзүң айткандай Славянский университет курдук. Ошол аркылуу биз, менимче, абдан туура жол тандап алдык. Анан батыш мамлекеттери менен дагы эң бийик деңгээлдеги мамиле түзүүгө жетиштик. Ошол эле Американын президенттери мына старший Буштан баштап, Клинтон, младший Буш баары мени ошо овальный кабинетте кабыл алышып, Кыргызстан биздин эң жакшы жакын мамлекет, Акаев биздин досубуз, атүгүл Акаев Орто Азиянын Джефферсону деп айткандары да болду. Ошол эле Аль Гор, ошо кийин как Акаев Джефферсон Центральной Азии деп. Батыш өлкөлөр менен мына Германия, Швейцария менен биздин мамилебиз өтө жакын болуп, ошол эң чоң жардам беришти. Ошо биздин билим берүү тармактарын реформалоого, өзгөчө саламаттык сактоо, медицина тармагын, бүт Кыргызстандагы ошол оорукана баарын жаңы медициналык аспаптар менен 90-2000 жылдарда ошол түштүктү Жапон мамлекети, түндүктү Германия эки мамлекет жабдып беришти. Ошо абдан зор жардам беришти. Кытай улуу, Кытай мамлекети менен дагы эң жакшы мамиле түзүп келдик. Бул фундамент. Мына азыр келечекте жана жаңы жибек долбооруна киришип кетиш үчүн, партнер катары киришиш үчүн дагы менимче ошол 90-жылдарда мына чегара маселесин өз убагында чечип,
көп маселелерди чечип биз ошого жакшы өбөлгө түзүп бүгүн да ошол жакшы өбөлгө бар. Кытай мамлекети менен дагы ушул мамилени мындан ары дагы жакшыртыш керек деген оюм бар да. Менимче ошо биздин жибек жолу доктринасы, тышкы иштер саясаты өзүнүн эң эффективдүүлүгүн жакшы эле көрсөттү. Мына биз Россиядан да кол үзгөн жокпуз. Кошуна мамлекеттер менен биринчи 15 жыл бардык мамлекеттер менен мамилебиз абдан жакшы болду. Эч кандай мындай чоң ал мамлекеттер тарабы тоскоол болгон жок. Жакшы кызматташтык алып бардык. Ошондуктан мен ойлойм, мына жаңы бийлик дагы бул жаңы бийлик үчүн, жаңы президент үчүн бүгүнкү күнү внешнеполитическая область это ключевая, важнейшая область. Мына акыркы 12 революциялык бийлик жүргөн жылдары Кыргызстандын имиджи төмөндөп кетти. Мына 2000-чи жылдар жана өйдө да айткандай Кыргызстан островок демократии, Швейцария, Центральная Азия деп биздин имиджибиз абдан бийик эле. Ошон үчүн биз кайсы мамлекетке барбайлы Кыргыздын ак калпагын кийип алып барсак ушунчалык жакшы тосуп алып, жакшы узатып, колдон келген жардамын берчү эле да. Ар бир мамлекет ошо чыгышта болобу, батышта болобу. Мына кийинки 10 жылдын ичинде Кыргызстандын ошол имиджин жоготуп койдук. Мына Бакиевдин мезгилинде Кыргызстан криминалдын аралчасы деп кетишти. Несостоявшееся государство деген атка калдык. Өзүңөр билесиңер, мына 10-11 жылдарда Кыргызстан несостоявшее государство деп хипикке киргиле деп да чыгышты. Хипик деген эмне? Хипик эң жанагы эң артта калган, внешний управлениеде калган мамлекеттер. Ошондой хипикке киргиле деген чоң маселе болуп, өкмөт даже хипикке киребиз деп чыккан мезгил болду. Анан эми менимче азыр жакшы шарт түзүлүп турат. Жаңы президент, жаңы лидерлердин алдында ошол тышкы саясатты дагы өзгөртүп, тышкы саясатты дагы жакшы алып барып, азыр бир Кыргызстандын имиджин оңдош керек. Эң оболу Кыргызстандын бир дүйнөлүк, эл аралык имиджин көтөрүп, ошон менен бирге мына ата бабадан калган салт, эң оболу кошуналар менен мамилени жакшыртыш керек. Ошол эле Казакстан менен, Өзбекстан менен ошол биз аракет жасашыбыз керек. Себеби биз тупиктебиз да. Азырынча туурабы? Мына Арменияны карабайсыңар, акыбалы кандай, алар да бир тупикте. Ошондуктан Кыргызстандын жаңы жетекчилеринин алдында чоң маселелер турат бул тарапта дагы. Мына 5 тапшырманы талкуулап өттүк да. Эми андан бери Кыргыз мамлекети түптөлүп, же болбосо Кыргыз улусу дейли, эски сөз менен айтканда. Мына быйыл 26 жыл, 27 жыл болуп отурат. Эми 27 жылда биз кандай мамлекетти алдык да? Экономикабыз кандай абалда? Улут катары биз улут болдукпу? Кандай мамлекетти курдук? Тышкы саясатыбыз кантип отурат деп бүгүнкү фактка карай турган болсок, калкыбыз азыр 6 миллион киши. Ар түрлүү расмий жана бейрасмий маалыматтарды алып карасак деле анчалык чоң айырмасы жок. Дээрлик 1 миллионго жакын кыргыз бүгүн чет өлкөдө сыртта жашап атат да. Бактысын аргасыз өз ала тоосунда мекенинде эмес, бир мусапыр катары башка өлкөлөрдөн бактысын тапканга бул мажбур. Алардын эң көбү бүгүн Россияда болуп атат да, сөзүн ачыгы. 27 жылда биз бул биз үчүн билбейм, бул өлкө үчүн бул трагедия десек болобу же арийне бунун жакшы жагы деле бардыр го. Ал кандай десем, миграциянын жакшы болгон учуру бар, бирок негизинен бул ошол жашоо образы ушундай болуп барат деген негизи жакшы эмеспи деп ойлойм да. Баары бирчи калктын
6 миллион халктын 1 миллиону өзүнүн өлкөнүн ичинде жумуш таппай аргасыздан кетишичи. Андан сырткары экономикада структуралык жактан бир топ өзгөрүүлөр болду, бирок өлкөнүн ичинде бүгүн баягы эл аралык Transparency International деген уюм бүгүн дүйнөдөгү эң өлкөлөрдүн коррупциянын деңгээлин өлчөп келет да. Биз 90-жылдары биз 140-150-нин ортосунда болсок, бүгүн андан деле чоң өзгөрбөппүз да. Биз бүгүн деле 136 мамлекет болуп турабыз. 176 өлкөнү иликтейт экен бул уюм. Анын ичинен биз 136 уюм орунда турабыз дагы делечи. Бул деген эң коррупцияланган, эң уруулары көп, эң паракор мамлекеттин катарында туруп атабыз да дагы делечи. Эми бул ушул биз азыр жогоруда талкуулап кеткен жалпы ушул 5 тапшырманы өзүнчө бир парадигма деп карай турган болсок, ошол аженданычы, ушуларды эми биз ошол эстафетаны бизде алып, ошол 5 маселени чечип кетиш үчүн биз дагы аракет кылышыбыз керек болот да. Азыр бул мына биздин талкуубуздагы ошол азыр жаңы президенттин шайланышына да туш келип атат. Анан өзүңүз да айтып кеттиңиз эле, бизде жаманбы жакшыбы? Азыр бийлик алмашты, жаңы президент келди жана бул убакыттын гана иши, бара-бара баары бир жаңы кишилер келет, жаңы муун келет деп айтып атасыз да. Негизи ошондо биз кайсы багытта эмне кылсак болот деп айткым келет да сизгечи. Мисалы азыр ар түрлүү жаш мисалы күчтөр аракет кылып атат да. Мисалы өлкөнүн ичинде мисалы Демократ деген партия былтырдан пайда болду. Ага чейин За жизнь без барьеров деп чыгып жүрдү. Андан кийин жаңы күчтөр деле пайда болуп атат, бирок көп колдоо деле таба албай калып атышат да. Аз колдоо таба алып атышат. Бирок ошондой 90-жылдардагыдай бир радикалдуу өзгөрүүлөрдү өлкөгө алып келип, булар бир уюмдашып, өлкөгө салымын кошуш үчүн эмне керек бизгечи? Мына жаңы муунга биз кандай мамлекетти куруп кетишибиз астыбызда мындай тапшырма болуп турат да, могу 5 аженданын контекстинде айта турган болсок. Эми сейтегине мына биз эң негизи айттык, Кыргызстан эң негизи демократиялык жолго түшүп, туура жол менен баратабыз. Кыргызстан үчүн бизде табигый байлык жок, мунайзат жок. Ошондуктан биз кыргыз калкы ошол өзүбүздүн адам байлыгына таянышыбыз керек, эң негизи. Өзгөчө жаштарга. Кыргызстандын бир жакшы жери, мына Жапон мамлекетинде азыр чоң маселе, себеби улгайган адамдар көп, жаштар азайып баратат. Салык төлөөчүлөр аз. Ооба, ошондуктан салык төлөөчүлөр азайып, пенсия алгандар көбөйүп, бул чоң маселе. Жапон мамлекети өсүп өнүккөн, аны жеңил чечет, ал жагынан маселеси жок. Бирок Кыргызстандын жакшы жери, жаштардын долясы зор. Жаштар көп. Ошо жаштардын күчүн пайдаланышыбыз керек. Тилекке каршы өзүң айткандай ошол жаштардын баары азыр миграцияда жүрүп атат. Мына миллион кыргыздын жаштары Россияда иштеп атат. Ошонун ичинде көпчүлүгү ийгиликке жетишип, чоң бизнесмендер пайда болду. Окуу жайларында мен тааныгандан бир топ профессор иштеп жүрөт ушул жерде. Ушундай адистер көп алсак, мына Европада да бар, ошо миллионго жакын биздин эң сапаттуу азыр билимдүү адистерибиздин баары сыртта иштеп атат да. Ушунун баарын сөзсүз эми жеке мигранттардын көпчүлүгү үчүн бул балким жакшы көрүнүш, себеби жакшы өздөрүнүн билимине жараша жакшы айлык алышып, жакшы турмушта, чындыгын айтканда көпчүлүгү. Эми көпчүлүгү кара жумушта болсо дагы Россияда мисалы жумуш иштеп,
зарплата алып, кандайдыр өздөрүнүн маселесин чечип, андан тышкары республика адагы ата-энесин туушкандарын багып атат. Бул биздин жашоо образыбыз болуп кала бербейби кийинчерээк? Биз кыргыз сөзсүз 10 класстан баштап. Ушуну абдан туура айтасың. Мына мисалы бүгүнкү күндө менимче 35-40% республиканын бюджети ошол жана мигранттардын переводтору менен биздин бийлик үчүн бүгүн жакшы. Мына ачык эле жазып атышат Тажикстан жөнүндө. Алар тескерисинче ошо жаштарынын баарын ошо миграцияга жөнөтүп атат. Биз Тажикстандан озуппуз. Акыркы датаны карасам, биз азыр 33%, 37%ке чыгыппыз. Биз баягы өзүңүз билесиз, экономикада түшүнүк бар эмеспи? Эл аралык International Labor Division деп коет, международный разделение труда. Биздин нишабыз эмнеде дейм да? Туура. Анан ошо азыркы балким бийликке бул ыңгайлуу. Себеби жаштар Россияда иштеп, башка мамлекеттерде иштеп, үй бүлөсүнүн баарын багып атат. Ошондуктан бийликтин башы оорубайт. Ошол перевод менен тууган туушкандарын багып атат. Бул бийликке жакшы бүгүнкү күн үчүн. Бирок бул келечек үчүн туура эмес. Ошон үчүн ошол жаштарды өзүбүз пайдаланып, республикасынын экономикасын өстүрүш керек. Ошол жанагы адис сапаттуу билим алган кадрларды дагы башкаруу бийлигине тартып, ошол аркылуу мамлекеттин эффективдүүлүгүн дагы көтөрүшүбүз керек. Ошондуктан жана жакшы пикирге келбедикпи? Эң чоң маселенин бири республикада турган азыр ошо жаштар үчүн жумуш орундарын түзүш керек. Кара жумуш жөнүндө сөз эмес, ал дайым табылат. Сапаттуу, ошол бийик деңгээлдеги билимди талап кылган жумуш орундарын түзүш максаты турат да. Биз 90-жылдар биз кандай ойлодук эле ошон үчүн эми жумуш орундарын түзүш үчүн высококвалифицированный, высокооплачиваемый. Мына биздин кошуна мамлекет Кытай кандай чечип атат? Өзүңөр көрдүңөр, Кытайдын 1,5 миллиард эли бар. Ошол жумуш менен камсыз кылыш үчүн Дэн Сяопин келгенден баштап инвестицияга кеңири жол ачып, чет өлкөнүн ишканаларын алып келип, технологиясын алып, жумуш орундарын түзүп, мына Кытайда азыр 200-300 миллион высококвалифицированный жумушчулар пайда болду. Высокооплачиваемый, орто класс пайда болду. Кытай эл республикасы ушундай чечти. Ошон үчүн биз 90-жылдарда мына мен көп аракет күч жумшадым, ошол инвесторлорду алып келип, технология алып келип, ошолор аркылуу ошо высококвалифицированный, высокооплачиваемый жумуш орундарын түзөлү деп. Мына мен бир нече мисал айтып кетейин. Башка жол жок. Мына биринчи эң ири ишкана Кумтор болду. Кумтор алтын кенин инвестор таап келдик. Ал кезде алтындын баасы текейден арзан болчу. Ошо биз ошол мына Кыргызстан демократиялык жол менен баратат деп, Америка Кошмо Штаттары менен жакшы мамиле түзүп, ошолор аркылуу жанагындай инвестор таап келдик эле. 3-4 жылдын ичинде эң ири Борбордук Азиядагы алтын казып алуучу ишкана курушту. Мына ошол жерде миңдеген кыргыз жаштары высокооплачиваемый, высококвалифицированный жумуш орундарын алышты. Кийин мына Токмокто стекольный завод ачылды эле, чоң Германиядан инвестор таап келип, ал жерде да миңдеген жаштар жумуш орун алып, жакшы зарплата алып, жакшы иштеп калган. Кийин уктум, аны дагы жоюп салышты деп, азыр иштейби, иштебейби белгисиз. Ошол эле Токмокто радио завод курдук эле. Тиги Түштүк Кореядагы эң ири фирмалардын бири келип, радио завод куруп, радио изделиелерин чыгара баштаган мезгил пайда болду эле. Анда да жүздөгөн, миңдеген жумуш орunu пайда болду. Бишкекте сигарет фабрикасын, Ошто сигарет, австро-венгерский, австро-германский инвестор менен
ошко дагы кура баштаганбыз. Ошол Кыргызстандын тамекиси бар, ошону сигаретке айлантып саталы. Тамеки боюнча сатсаң арзан, а сигаретке айлангандан кийин добавленный стоимость көп пайда болот. Ошентип жумуш орундар пайда болуп келе жаткан. Анан кийин ошо мына саясий элитанын маданиятынын төмөндүгү, мына ошолордон пайда көрүшүбүз керек деп, ызы чуу көтөрүп, күрөш жүргүзүп, ошолордон дагы бирдеме пайда чыгарабыз деп отурушуп, мына бүт инвестордун баары Кыргызстандан качып жок болду. Мына Кумтордун тегерегинде канча спекуляция болуп атат. А негизинен мен айтып кетер элем, мына ачык айтсак, Россия болсо мына валютаны мунайзат, газ, анан кийин металл ушуларды сатып таап атат. Казакстан мунайзат менен валюта таап атат. А Кыргызстандын 80% валютасын ошол Кумтор берип атпайбы? 15 жылдан бери, мына 15 жылдан бери республика валюта издебейт. Себеби 80%-ин ошол Кумтор комбинаты таап берип атат. Аны эч ким айткан жок. Негизинен мына Акаев ошону алып келген, мына зыян кылды, зыян кылып кетти. Андан калса ошол Акаев ошол Кумтордун жарымын өзү казып ала кетиптир дегендер дагы бар эми. Ошол баарын Акаевка күнөө кылып жаап коюшту. Фактыга келсек, 80% валютаны Кыргызстанга Кумтор берип атат. Өнөр жайынын 40% продукциясын ошо Кумтор берет. Өнөр жайы Кыргызстанда ошо Кумтордон башкасы 60% баарын алып келгенде, жанагы жеңил өнөр жайы, швейная промышленность ошонун баарын. А негизинен мына Кумтор ошонун баарын. Эгер ошо инвесторлор менен биздин саясий авантюристтер жанагынтип ошондон пайда көрөбүз деп, ошонун тегерегинде спекуляция жүргүзбөгөндө, мына Кыргызстанга инвесторлор эмне үчүн келди 90-жылдарда? Мына ушу Кумтордон кийин келди. Биринчиден Кыргызстан демократия республикасы, экинчиден Кыргызстанда ушундай Кумтор деген чоң проект ачылыптыр деп дүйнө билип, ошондон кийин мына жана стекольный завод курулду Токмокто, Бишкекте сигаретный фабрика, Россиядан Вимбелдан келди, сүт продукциясын эң негизги иштетебиз деп. Мына азыр сүттү кошуна мамлекеттерге өткөзө албай атат. Бул суроо өзгөчө маанилүү суроо келечек үчүн. Себеби мына азыр бир экономикалык жаңы программа иштеп чыгып, экономикалык бир чоң рывок жасаш үчүн. Себеби биз экономика тармагында акыркы 12 жыл революциялык бийликтин убагында экономика аябай артта калды да. Себеби мына 2004 жылы Кыргызстанда душевой доход элдин ичинде Тажикстанга караганда 2 өйдө болчу. Биз Тажикстанга кадимкидей жардам берип, донор мамлекет болуп калганбыз. Электр энергия менен жардам берчүбүз көп тараптан. Себеби алар 90-жылдарда жана граждандык согуш өткөзүшүп баштарынан кандайдыр кыйынчылык акыбалда калган кез. Ал эми вот акыркы 12 жылдын ичинде экономика стагнация болуп, өсүп өнүккөн жок. Ошондуктан мына бүгүн алып карасаң, душевой доход Тажикстанда Кыргызстандагыдан өйдө болуп кетти. Мына стабилдүүлүктүн мааниси, стабилдүүлүк керек. Ошондуктан биз бир экономикалык жактан рывок жасап, элдин турмуш тиричилигин оңоп, анан жана 100 миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүшүбүз керек. Жана билимдүү жаштарыбызды ошол жумуш менен камсыз кылышыбыз керек. Они должны быть востребованы. Ана билим алган, жакшы билимдүү, батыш чыгышта жүргөн, Россиядагы жүргөн мигранттарды кайта тартышыбыз керек. Мына өйдө да айтып өттүк, ошол атактуу Туркиянын президенттери Тургут Азал, Сулейман Демирел экөө 80-жылдарда ошол Германиядагы окуп, иштеп, тажрыйба алган түрктөрүн алып келип, ошолор аркылуу көтөрүп кетишти Туркия республикасын. Ошондуктан мына келечек үчүн
келечек үчүн Кыргызстанда мына парламенттик башкаруу, конституциянын негизинде парламенттик башкаруу өтүп атат. Ошондуктан парламенттик башкарууга накта өтүп, парламент бир мыйзам кабыл алыш керек. Мына чет элден келген инвесторлорго эч кандай мындай татаалдык түзүп, аларды иштетпөөгө мүмкүнчүлүк, аларды толук иштетүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Мындан башка жол жок. Дүйнөлүк тажрыйбаны алып көрсөк, мына Кытай жөнүндө сөз кылдык, башка мамлекеттерди алып көрөлү. Ошол чет өлкөдөн инвесторлорду алып келип, инвесторлор технологиялары менен келет. Ошентип гана жана жаштар үчүн жумуш орундарын түзө алабыз. Мына азыр Кытай улуу жибек жолун кайта жандандырган атат. Мына дүйнө жаңы технологиялык революциянын жетишкендиктеринин негизинде, мына кечээ өзүң сонун айтып бердиң, жанагы IT технологиясынын маанисин Кыргызстан үчүн. Бизде ош специалисттер көп IT технологиясын өздөштүрүп алган. Ошолордун негизинде жаңы жумуш орундары, жаңы технологиялар, жаңы продукция чыгып атат дүйнөдө. Ошонун баарын өздөштүрүш үчүн биз кайта инвесторлорду тартышыбыз керек, инвесторлорду алып келиш керек. Түштүк Кореянын президенттеринин бири 50-жылдарда айткан экен да, биз ооба, ошо айткан сөзү бар экен, мындай жанагы чет өлкөдөн келген инвесторлорго биз Кудайга кандай сыйынсак, ошондой сыйынып жумуш орундарын түзүп, технологияларды өздөштүрүп калышыбыз керек деп. Мына ошол аркылуу Түштүк Корея мына азыр технологиялык лидерлердин бири, эң өсүп өнүккөн мамлекет болду. Азыр өздөрү барып башка мамлекеттерде ошондой ишкана куруп, технологияларын алып барып ошентип атат. Ошондуктан менимче мына алдыдагы 5-10 жылда мындан башка жол жок. Эгер биз ошо жаңы экономика куралы десек, жанагындай интернет индустрия куралы десек, жанагындай IT технологияларын өздөштүрүп, ошолор аркылуу бир экономикабызга пайда алып келели десек, анда инвесторлорду чакырыш керек. Инвесторлорго жакшы шарт түзүп бериш керек. Анан жанагы саясий күрөштөрдүн баарын инвесторго каршы муну кылмыш катары караш керек. Ушундай мыйзам кабыл алыш керек. Антпесе мына 90-жылдарда биз алып келген инвесторлордун баарын кууп чыгышты. Жаңысын алып келген жок. Инвесторлор келбесе, технология келбейт, жумуш орундары пайда болбойт эч кандай. Биз эми өзүбүздүн баягы салт менен келе жаткан айыл чарбабызда жакшы жумуш орундарын түзө албайбыз. Ооба, сөзүңүзгө аралжы. Негизи буну илимде да ошонтип айтат экен да, эгер өлкө кайсы бир деңгээлге чейин өсүп келгенден кийин, анын өзүнүн технологиялык мүмкүнчүлүктөрү чектелүү деп айтылат экен да. Андан ары өсө албай калганда бул инвестиция тартууга аргасыз болот экен. Инвестор аркылуу инвестор ал акча гана алып келбейт экен. Ал жаңы технологияны, жаңы адистерди алып келет экен, жаңы билимди алып келет экен. Алып келгенден кийин анан бир нерсе, бирок инвестор деген ал кайрымдуулук уюм болбойт экен. Ал келгенден кийин ошол жерге мен 100 сом алып барсам, туура 200 сом кылып кете аламбы? Анан мен 100 сомду бирөө тартып алып койбойбу? Менин баягындай буну святость частного имущества деп коет, баягы орусча айтканда, бул менчиктин кол тийбестиги, укуктуулугу ошол өлкөдө гарантия берилиппи? Менин коопсуздугума гарантия барбы деп карайт экен. Бул деген нерсе келип эле баягы мыйзамдын үстөмдүгүнө келип такалат экен да. Ошол жерде эгер менде проблема чыгып кетсе, мен сотторуна кайрылсам, адилеттүү чечим чыгарып, мени коруп бере алабы деп инвестор негизи ушул шартты карайт экен. Анан кийин биз демек мыйзам үстөмдүүлүгүнө көңүл буруп, баягы өзүңүз айтып кеткендей, бизге инвесторлор келсе, биз чоңдорго эмес, инвесторлорго жүгүнүп,
Мына силер ырыска алып келип атасыңар деп. Эгер антпесек ырыс кесерлик кылсак ырыска качып кетет да, туурабы? Алардын эсебинен анан кийин сизге дагы бир нерсе менен бөлүшөйүн дедим. Мисалы, ошол эле Жапандын улуттук экономикасында бүгүн экономикасынын структурасында 98,5% бул чакан жана орто бизнес экен. Бая биз ойлоп жүргөн Toyota, Sony же Panasonic, Honda, Mitsubishi булар улуттук экономикадагы үлүшү структурасында 1,5% экен. Бул деген нерсе могул эле ошол баягындай ошо швея болобу же кичинекей машиненин тетигин чыгарган жерлер же сааттын бир тетигин чыгарган, кийим чыгарган кичине же болбосо баягы ошол эле чайханалар же суу саткан жерлер, дүкөндөр ушулар баары бирип 98,5%, 99 дээрлик процентти түзүп атат да. Бул деген нерсе биз дагы ушундай чакан жана орто бизнеске өлкөдө көңүл бурсак, себеби калктын канчалык көбү ушу бизнеске аралашса, бул деген жаңы жумуш дегенди түшүндүрөт да, туурабы? Анын жумушу жакшы жүрсө эле ал эртең офисин чоңойткусу келип калат экен. Офисин чоңойткусу келсе, келип эле көбүрөөк свет колдонот экен, кайра эле базарга барып көбүрөөк цемент алып келет экен, могу жыгачты заказ кылат экен, келип эле жыгач устанын иши жүрөт экен, базарда сатып отурган кишинин иши жүрөт экен. Анан мындай мультипликационный баягы эффект деп коет го, бири-бири менен чырмалышып, ошо баягы чакан жана орто бизнес, анан өзүңүз айткан ошол IT жааты боюнча биздин астыбызда азыр өтө маанилүү болобу деп турам да. Бирок ошол учурда мамлекеттин милдети ошол бизнести коруп берип, алардын гарантия берип, коопсуздугун, мыйзамдын үстөмдүгүн мындай орнотуп берсеби деп ойлойм да. Сейтегине мен толук ушул ойлоруңду колдойм, абдан туура. Мен ойлойм, мына жаңы шайланган президент үчүн өзүн даяр эле кеңешчи экенсиң. Эгер жаңы шайланган президент өзүңдү кеңешчи кылып чакырып, ушул ой пикирлериңдин баарын айтып берсең, мына бизге эмне жетишпейт азыр Кыргызстанга, ошо бизге ушул өзүң көтөргөн маселелерди туура түшүнбөгөн саясий элита жетишпей атат да. Ошо саясий элита ошол туура түшүнбөйт, же элдин кызыкчылыгын ойлобойт, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын ойлойт. Ошон үчүн жанагы инвесторлорду булар жана как дойную корову смотрят, алар келсе анан кийин бир доить этсек деген максатты коюп, ошентип анан баарын үркүтүп качырышты да, баарын качырышты, иштетпей коюшту. Негизинен туура айтасың, алар дагы өзүнүн бир прибылин алып кетели деп келет. Алар чындыгын айтканда жанагындай өздөрүнүн прибылин алыш керек, аны сөзсүз эске алыш керек. Бирок ошону менен бирге жана абдан жакшы айттың, алар билим алып келет, технология алып келет. Кудайга шүгүр, биздин кыргыздардын өзүбүздүн жаштары бар, кадрлар бар, билимдүү кадрларыбыз бар, университеттер жетиштүү, чет өлкөдөн билим алып атышат. Бул жагынан кыргыздар байбыз, кадрларыбыз бар, бирок ошо инвесторлор бизде каражат жок, капитал жок. Ошон үчүн бизге чет өлкөдөн капитал алып келишибиз керек, инвестор алып келишибиз керек. Ошолордун аркасы менен технология келет. Ошондуктан мындан башка жол жок. Мына ушуну туура түшүндүрүшүбүз керек, коомчулук туура түшүнүш керек, парламент туура түшүнүп, жана өзүң айткандай ошондой мыйзамдарды кабыл алыш керек. Инвесторлордун укуктары өтө бийик коргоодо болуш керек. Анан өзүң айткандай элибиз ошо бийлик эмес, ошол инвесторлорго жана Кореянын президенти айткандай ошолорго жүгүнүп туруш керек. Ошол себеби алар пайда алып келип атат, ырыска алып келип атат. Ушул туура. Мунсуз эч качан биздин экономикабыз өсүп өнүгө албайт азыркы деңгээлде. Себеби бизде капитал жок. Кыргызстанда азыр капитал жок, технология жок. Ошондуктан биз мунун баарын сырттан тартышыбыз керек. Андан кийин мына Корея деле ошо жолдо өттү, дегенде ошентип 50-60 жылдарда Жапан мамлекетинин технологиясын алышты, капиталын алышты, көтөрүлүп, эми
бүткүл дүйнөгө өздөрү таратып атат. Башка жол жок. Ошондуктан менимче мына жаңы бийликтин алдында ушундай чечүүчү мындай бийик маселелер бар. Ошону көтөргөнүңө рахмат. Эмесе урматтуу президент, абдан могу 2 күндүн ичинде сиз менен тарыхты дагы бир сыйра карап чыктык. Биздин өлкөнүн ошол башыбыздан өткөрүп, өзгөчө могу сиз башкарган 15 жылдын жетишкендиктерин, айрым мүчөлүштөрдү, айрым биз мурда укпай жүргөн детальдарды сиздин оозуңуздан биринчи булактан уктук да. Абдан кызык болду деп ойлойм. Буну бизди көрүп турган биздин көрүүчүлөргө дагы абдан кызык болот. Мен башынан эле эч качан кандай десем, бир проблеманын күнөөкөрү ким деп бир адамды күнөөкөргө баткарып, ошондой талкууну кылганды мен максат кылган эмесмин. Буну оюмча тарых өзү баалаш керек, көрүүчүлөр өздөрү баалаш керек, эмне проблема болгон, аны оюмча биздин келечек дагы өзүнүн баасын бериш керек да. Мен ошол негизги Кыргыз өлкөсүнүн астында турган, ушул азырда ошол сиз бийликке келген учурда да турган, бүгүн да турган, ошол 5 аженда жөнүндө сиз оозуңуздан уктук. Жана ушунун келечеги жөнүндө дагы сиздин оюңузду дагы угуп, айрым учурларда мындай бир диалог формасында дагы болду деп ойлойм. Эми акыркы көрүүчүлөргө болгон каалоо тилектериңиз же өзүңүз акыркы мезгилде ойлонуп жүргөн, эми кантсе дагы баягы кыргызда айтат эмеспи, биз өз өлкөбүзгө кайткыбыз келет эмеспи? Ошол жөнүндө да мүмкүн ойлоруңуз бардыр. Мүмкүнчүлүк болсо, эгер мындай кыскараак кылып. Рахмат Сейтегиним. Эми ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен өзүбүздүн калайык журтка, урматтуу мекендештерге өзүмдүн жакшы каалоолорумду айтып кетким келет. Эми өзүбүздүн кыргыз калкына мына тынччылыкты каалайм. Эң негизи тынччылык орноп, Кыргызстанда стабилдүүлүк орноп, мына жаңы президент шайланып, бийлик алмашып атат Кыргызстанда. Ошол жаңы бийлик бир жакшы жетишкендиктерди жаратыш үчүн стабилдүүлүк керек, тынчтык керек, элибиздин биримдиги керек. Ошол элибиздин ичинде биримдик болуп, тынчтык сүрүшүн терең каалап кетер элем. Анан эми элибиз татыктуу, элибиздин турмуш тиричилиги дагы оңолуш үчүн жаңы бийлик, менимче, жана биз жогоруда айткандай, шымаланып, киришип, элдин кызыкчылыгын ойлонуп, өз кызыкчылыгынан бийик коюп, ошентип элине жакшы кызмат кылып, элибиздин бир турмуш тиричилигин оңоп, республиканын имиджин жакшыртып кетсе, акыркы шайлоо менимче Кыргыз Республикасынын демократиялык имиджин көтөрүп койду. Эми ошону төмөндөтпөөгө тырышыш керек. Ушундай каалоолорумду айткым келет. Анан эми жаңы бийлик, жаңы лидерлердин алдында менимче ошо 3-4 маселе турат. Биринчиден ошол тынчтыкты, элдин биримдигин, стабилдүүлүктү сактоо максаты. Экинчиден, мына экономикабыз акыркы 10 жылдын ичинде аксап калды. Элдин турмушу анча өзгөрүп жакшырган жок. Ошондуктан бир алдыңкы 5-10 жылдын ичинде экономикалык бир узак мөөнөттүү, чоң, маанилүү, маңыздуу бир программаны кабыл алып, ишке ашырып, бир экономикалык прорыв жасашын каалар элем. Менимче элибиз ушундан үмүттөнүп турат. Үчүнчү чоң маселе, Кыргызстан эми эгемендүү мамлекет болгондуктан кошуна мамлекеттер менен жалпы дүйнөлүк байланышын дагы бир жаңы деңгээлге көтөрүп, тышкы саясат Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү.
экономиканы мындан ары өстүрүп жана экөөбүз сүйлөшкөндөй миңдеген жаңы жумуш орундарын ачыш үчүн инвесторлор керек, батыш мамлекеттери тарабынан чоң жардам керек, эл аралык уюмдар тарабынан чоң жардам керек. Ошондуктан тышкы иштер саясатындагы жаңы деңгээлге көтөрүү маселеси турат. Муну дагы мындай жакшылап ишке ашырууга менимче мүмкүнчүлүк бар. Анан эми кошуна мамлекеттер менен мына Казакстан, Өзбекстан, Кытай Эл Республикасы, ошондой эле улуу Россиядан кол үзбөй Россия мамлекети менен мындан ары мамиле, эл аралык мамилелерди өнүктүрүү максаттарын жакшылап, жемиштүү алып барышат деп үмүттөнөбүз. Анан дагы негизги маселелердин бири мына миллион кыргызыбыз азыр Россияда, башка мамлекеттерде эмгектенип атат. Ошолорду дагы ошол Кыргызстандын алдында турган чоң маселелерге катыштырып, чакырып, пайдаланып, ошолордун билимин, тажрыйбасын, илимин пайдалануу максаты дагы менимче бир чоң максаттардын бири деп эсептейм. Эгер жаңы бийликтер мына өз алдынча саясат жүргүзүп, ушул кыргыз калкыбыздын алдында турган зор маселелерди туура чечип, экономиканы өздөштүрүп кетишсе, менимче Кыргызстан ушундай демократиялык, өсүп, өнүккөн, чакан мамлекеттердин ичине кошулуп калат деп мен терең ишенемин. Урматтуу президент, эмесе ушунча биздин жамааттын суранышы менен атайын интервьюга макулдугуңузду берип, ушундай биринчи булактан бизге кызыктуу маек куруп бергениңизге биз чоң алкыш билдирем. Ийгилик каалайм. Мындан ары дагы бул жакта өзүңүздүн иликтүү иштериңизди уланта бериңиз. Ден соолук каалайм. Иштериңиз ийгилик болсун. Рахмат, Сейтегиним. Анан эң акыры жеке өзүңө дагы бир жакшы каалоом бар. Мына кечеден бери диалог жүргүзүп, Кыргыз мамлекетинин, кыргыз калкынын келечектеги жолдору жөнүндө пикир алмашып, мен ушунчалык ыраазы болдум. Мына ушу жаңы поколение, жаңы муундун ичинде ушундай өзүңө окшогон таланттуу жаштарыбыздын өсүп келе жатканын көрүп, ушундай мен өзүм кубанычта болдум. Менин өзүмчө тилегим ошо жаңы шайланган президент дагы балким биздин ушу передачаны көрсө, өзүңдүн жанагы терең билимдериңди, терең ойлоруңду эсине алып, балким кеңеш кылып чакырып калса, менимче жаңы бийликке, кыргыз калкына менимче өзүң бир жакшы салымыңды киргизүүгө мүмкүнчүлүк ачылат деген оюм бар. Ошондой тилегимди да айтып койгум келип атат. Эмесе биздин улустар жана турмуш көрсөтүүбүздүн эксклюзивдүү чыгарылышы бүгүн муну Орусиянын Москва шаарында өз бүгүнкү ишин аяктап отурат. Мен башынан эле бүгүнкү биздин коногубуз арийне Кыргыз Республикасынын алгачкы президенти биздин Акаев мырза болду. Мен башынан эле айтып кетейин, мен бүгүнкү интервью эмес, көбүнчө диалог формасында жүргүзгөндү башынан эле максат кылып койгом. Себеби мен өзүм да ой толгоолоруму президент ошол учурда ошол окуялардын өзү дирижеру катары кайсы мотивацияларын билгим келип, анан мен өз пикиримди дагы билгим келген, сурап, ал кишинин да пикирин билгим келген. Ошон үчүн мен бирөөнү жамандоону же болбосо бирөөнү мактоону мындай максат кылган эмесмин. Себеби биз тарыхты ар ким өзү келечекте өзү баа бериш керек. Тарыхка биз илим аркылуу баа беришибиз мүмкүн, саясий баа беришибиз мүмкүн. Эми бул ар кимдин өзүнүн эрки. Эми оюмча кийинки
көрсөтүүлөрдө дагы ошол тарыхты жасаган кишилер менен биздин диалог же болбосо интервьюбузду уланта беребиз деп ойлойм. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Мен Сейтек Качкынбай эфирде болдум.